Технология күн сайын өнүгүп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Өлкөбүздө жаштар бул тармакта өз ордун таап, эл аралык деңгээлде ийгиликтерге жетишүүдө. Бүгүн биз робот дүйнөсүндө ийгилик жараткан балдар тууралуу айтып беребиз. Дастан Анарбеков 11-класстын окуучусу. Ал инновацияга, жаңы технологияларга кызыккан жаштардын катарын толуктайт. Жакын күндөрдө Казакстанда өтө турчу сынакка даярданууда. Мен бул 6-июнга келген 10-класста келгем. 3D моделирование үйрөнгөн орто эсеп менен 3 айдай кетти. Анан кийин болсо ар кандай 3D модельдерди жасап, ар кайсы жакка чыгып баштадым. Эң биринчи жолу болсо мурунку жылы интеллектуалга чыккам. Интеллектуалга тилекке каршы эч кандай эмес таба албай калгам, бирок биринчи опыт болгон болчу. Азыр болсо могу жылы болсо НТОго чыктым. НТОдон болсо биринчи месттен алып келдик. Азыр болсо Казакстанга даярданып атат. 28-мартта болот. Международный неме болчу. Казакстанга барып, ушул 3D моделированиядан бирдеке чийип 3D принтерден чыгарам да. Дастан менен биргеликте Казакстанда өтүүчү сынакка Аслан Ашимбеков, Темирхан Турузбеков дагы барат. Алар өздөрү жасаган роботту сыноодон өткөрүшүүдө. Бул техника болсо бир күн кетти. Биякта болсо бир микрокомпьютер бар, 2 чоң мотор бар, анан болсо бир средний мотор. Бул 2 чоң мотор болсо движенияга отвечать этет. Бул болсо маркер түшүргөнгө, көтөргөнгө отвечать этет. Бул болсо эң основной керектүү нерсе. Анткени бул ансыз учетен иштейт. Теге ушул роботко программа түзүүчү ноутбуктан түзүлөт. Ал Lego Mindstorm EV3 деген программа түзөбүз. Өзү Scratch деген программага окшош, ошентип түзүп, анан роботту өзүнүн мээге киргизебиз да. Программа өзү роботтун мээси болот. Бул жакка эмне жазсын, ошол робот ушуну кылат да. Бул робот өзү кандай фигура берсе, ошол робот өзү тартыш керек да. Бизге 1 саат берилет. Ошол фигураны мен программа түзүп, робот өзү чийиш керек. Окуучуларды эл аралык сынакка Нургүл Кутяшева даярдоодо. Биз быйыл робот геометрия деген номинациясын тандадык. Бул робот геометрияда өзүңүздөр көргөндөй эле бала өзүнүн фантазиясы менен техника жасайт. Анда маркер туташылган болот. Ошол маркер менен берилген фигураны чийип бүтүш керек. Буларга убакыт берилет, техниканы жасаганга убакыт берилет, жана чийгенге убакыт берет. Булар ошо ишин ар бир белгилеп атпайбы? Ар бир точкасына бал коюп берилет да. Туура так чийип бүтсө, ошол балын эсептеп туруп, анан жыйынтык чыгарып берет. Робот техникасы болочоктун технологиясы. Учурда бул багыт билим берүүдө, өндүрүштө, медицинада жана ар кандай тармактарда кеңири колдонулуп жатат. Гүлзада Бакаева, Нургелдин Ашубеков, Атайын таңкы талас программасы үчүн.